Бүгін өзгөчө бир темаларда сүйлөшөбүз. Азыркы дүйнөлүк бизнесте, курал-жарак бизнеси, сойкулук бизнеси, фармацевтика бизнеси, план бизнеси, наркотика бизнеси, адам алып сатуу бизнеси тура турган болсо, план бизнеси эми кандай? Мисалы бир өлкөнү жок кылуу керек боло турган болсо, атайын учениктер, атайын окумуштуулар, атайын ошондой бир изилдеген тактикада иштеген адамдарды чогултуп, аларга акча бөлүнөт, подвалдарда, атайын лабораторияларда кандай кылабыз, не кылабыз, кантип кирип барабыз, жаңылык жаатын ким карайт, мындай кылабыз, андай кылабыз деп ошол өлкөнү жок кылууну пландаштырып, ага атайын бөлүнгөн акчаны алышып, ошонун негизинде иштешет. Мисалы үчүн бир эле күчтүү ууру бар, 20 жылдык стажы бар, ага барып мына банкта уурдайын, жок кылайын деп атам. Ошол план түзүп бер десең, мынча акча берсең түзүп берем дейт. Ошондой эле сыяктуу иштеген бир нерселер. Булар өтө сырдуу иштешет, аны көп адам байкабай калат. Бирок атайын иштешет булар. Ошондой урматтуу мекендешим, дүйнөлүк бизнесте ушулар тура турган болсо, булардын артында тургандарда илим дагы бар, акча дагы бар. Бирок аларда түшүнүк жок. Кандай түшүнүк? Дин, мекен, эл жер. Мисалы үчүн бизге акча келсе, бизнесибиз окшоп кетсе, үй бүлөмө болсун, бала чакам болсун, мекеним, эл жериме кызмат кылайын деген түшүнүктөр бар. Мекен деген түшүнүк бар, дин деген түшүнүк бар. Бирок аларда ар кандай түшүнүк, андай түшүнүктөр жок. Андай түшүнүктөр жок, урматтуу мекендешим. Ушул эң коркунучтуусу да. Ошон үчүн кайсыл жерде спид, кайсыл жерде оорулар, кайсыл жерде согуштар болуп атса, ошолор турат анын артында. Бул нерселердин артында ошолор турат. Ошон үчүн эч нерседен коркпогон, бардык нерседен мен өзүм кыйынмын деген адамдан коркуш керек. Мисалы христиан бир нерсеге сыйынат. Ташка сыйынган адам ташка сыйынат, менден күчтүүрөөк бул таш экен деп ойлойт да. Күнгө сыйынган адам күнгө ишенет. Күн менден кыйын экен деп. Алардан коркпойсоң болот, бирок эч нерсеге ишенбеген адамдан коркуш керек. Себеби бардык нерседе мен күчтүүмүн деп ойлойт да. Башкаларды адам мурдунда көрбөй калат. Ошондуктан мен кудаймын дегендер азыр акыретке барганда, кабырда жатканда, мункар накир келип, сенин кудайың ким деп суроону бергенде, ал эмне деп жооп берет экен дейм да. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек. Ошондуктан биз жол башчыларыбызды карасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар, табииндер, макул ал учурда мисал келтирсек, ал учурда телефон болгон эмес, телевизор болгон эмес, башка доор болгон, алар таш колдонгон, бумагасы болгон эмес. Ар кандай мисалдарды айтышыңыз мүмкүн. Бирок андан кийинки Абу Ханифа рахматуллаху алейхи карайлы мазхаб башчыбызды, урматтуу мекендешим, 40 жыл уктаган эмес, 1 сааттан эле чачка уйку кылган. Отурган абалда кичине уктамыш болгон, 23 саат уктаган эмес. Бүгүн канча саат уктап атасыз? Уктабастан эмгек кылган, жазган, окуган, өзүнүн доорунда 70 жыл жашаган болсо, урматтуу мекендешим, 60 миң маселенин окуясы боло элек, суроо жообу пайда боло элек, 60 миң келе элек суроо жоопту маселесин чечип, суроонун жазып койгон. Суроонун жообун жазып берип койгон, урматтуу мекендешим. Наргы мазхаб башчылары Имам Шафии, Хамбали, Малики, булар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келгенде, суроо берип келишкенде, бул окуя болду, боло элек деген болсо, пайгамбарыбыз кете бер. Ушул хадиске ишенишип, амал кылышып, булар неме кылган эмес. Бирок Абу Ханифа рахматуллах илим деңгээли ушунчалык күчтүү болгон, 60 миң маселени келе элек окуянын суроонун жообун жазып дагы койгон. Ошончолук күчтүү адам болгон. 23 саат уктабагандан кийин 1 саат уктаган аныкы ибадат, негизи зикир менен уктайт, башка кылат, мунуку ибадат. Бүгүн канча саат уктап атасыз? Эмне үчүн уктап атасыз? Эмне максатта уктап атасыз? Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек. Биздин жол башчыларыбыз кандай болгон, а? Демек, башка мазхаб башчылардан Абу Ханифа рахматуллаху алейхи 60 миң маселени көбүрөөк билет дегени. Байкап атасызбы? Бул не дегени? Баягы Калбаш агабыз бар го, $100 үстүндө турган, 100 бакстын үстүндө турган, кыздардын бардык ишин бүтүрүп бере турган агабыз Франклин айтат. Азыр ишти кыл, кийинирээк уктай бересиң дейт. Кийинчерээк деген ал не дегени? Ал кечкурун киргенде эмес, эртең деген эмес, же түштөн кийин деген эмес, окуудан кийин барып уктайм деген эмес. Ал деген, урматтуу мекендешим, өлгөнүңдөн кийин каалаганча уктай бересиң, азыр ишти кылып кал дегени. Ал 8 саат уктагыла деген адамдар өзү 8 саат уктабайт, 4 саат, 2 саат эле уктайт, ишти кылып атат, катырып атат, бизди алдашып атат. Франклин, ошол Калбаш агабыз, Лиси агабыз өзү күчтүү иштебегенде, өзү күчтүү аракет кылбаганда $100 эмес, $1 үстүндө дагы сүрөтү турбайт эле. Же жалган айтып атамбы? Артта из калтыруу үчүн, тарыхта калуу үчүн күчтүү эмгек кылыш керек. Нобелди бекерге берип койбойт. Ма деп бекерге берип койбойт, бир эмгек көрсөтсөң, жыйынтык көрсөтсөң берет. Акыреттеги бейишти жөн эле ала албайсың. Бир нерсенин результаты менен барышың керек акыретке, жыйынтыгы менен барышың керек.
барып мынау кагаз акчаларыбыз дагы жоголот. Кармап турган 5 сомдук, 10 сомдук, 5000 сомдук бул кагаз акчалар, кармагыч акчалар жоголот. Электрондуу түргө өтөбүз бардыгыбыз. Бирок максатың сеники акчанын үстүндө калуу эмес. Акыретте Аллахтын алдыга жүзүң жарык болуп барыш болуш керек да, урматтуу мекендешим. Негизи максатың ушул эмеспи? Ошондой экен ойлонушуң керек бул маселеде, урматтуу мекендешим. Азыр аракет кыл, азыр иште. Бир-эки эле адам чоң бир заводду ачат. Бирок 1000 2000 адамды иштетет. Ошол бир-эки адам уктабайт. Түнү дагы телефон, күндүзү дагы телефон, иш, жумушчу көп. А баягы жумушчу, кара жумушчу 8 саат эле уктайт, кеңири барат, үйүнө барат, чайын ичет, уктайт, кеңири телефон чукулайт. Уйкусу дагы кеңири. А баягы адамдачы? 1000 адамга иш берип аткан адамчы? Аз эле уктайт ал. Демек күчтүү болуш үчүн уйкудан кетишиңе туура келет кээде. Ойлонушуң керек, урматтуу мекендешим. Ойгонушуң керек. Сиз алданбаңыз. Сиз алдайм дегендерге алданбаңыз, урматтуу мекендешим. Макул ал учурда парктар болбоду, кинолор болбоду. Андан кийинки жакынкы эле кылымдарды карайлы. 18-кылымда 1848-жылы Абдулхай Лаклави, Абдулхай Лаклави 39 жыл жашаган, урматтуу мекендешим. 39 жыл жашаган. Ошол кыска өмүрүндө ислам үчүн өтө катуу эмгек кылып койгон. Өзүнүн туура ишеними үчүн. 120 китеп жазган. 120 китеп жазган, мисалы үчүн 20 жыл китеп жазды дейли. 20 жыл китеп жазган болсо, 120-ны бөлгөнүңүздө 5-6дан туура келет экен. Жылыга 6дан китеп жазган. Сиз жылыга 4 бет китеп окуйсузбу? Жылыга 4 бет китеп окуйсузбу, жок? 4 китеп окуйсузбу? 5 китеп окуйсузбу? А бул 6 китепти жазып атат жылыга. Ойлонушубуз керек, урматтуу мекендешим. Мына сиз эмне үчүн кедейсиз? Сыры ушул жерде турат. Мына сиз эмне үчүн жалкоосуз? Мына сиздин иштериңиз эмне үчүн жүрүшпөй атат? Эмнеге сиздин зейниңиз начар, памятим начар дей берет? Китеп окугансыңбы? 100 китеп окугансыңбы же жокпу? Окуган эмесмин дейт. Албетте сенин зейниң начар болот, 100 китеп окубаган болсоң. 100 китептен кийин ачылышты баштайт зейин, акыл деген. Окубасаң болбойт. Ушул кишилерге таң калам. Аракет кылбасак болбойт. Биздин жол башчыларыбызды карасаңыз, үлгүнө ала турган биздин чыныгы эркек адамдар да. Үлгүнү Мессиден, Роналдонун, артисттерден издебе. Алар үлгү боло албайт сага. Алар сырты жалтырак, ичи калтырак деген ошол. Азраилди карасаңыз, 1 секунд дагы өткөрүп берсең, 1 күн дагы өткөрүп берсең келип ишини кылып атат, жанын алып атат. Кумурсканы карасаңыз, жолун тоссоңуз, ал жака аракет кылат, бул жака аракет кылат. Кумурсканын иштешин карасаңыз, жазары күрөш дейт го. Ага айырмасы жок, ар дайым күрөш аныкы, кумурсканыкы. Өлсөм уктайм дейт да ал. Кумурска макул. Шайтанды карасаңыз, шу өтүп келип иштейт, шу келип барат, шу келип тынбайт да шайтан дагы. Себеби клиент көп да андагы. Ар бир жерге барыш керек, азгырыш керек. Ар бир адамды алымбы, залымбы айырмасы жок, барып азгырыш керек анын иши. Туура эмес иш үчүн ошончолук аракет кылып атат. Анын иши жаман иш. Мен аны актап аткан жерим жок. Шайтан болгонуна карабастан кыз менен бала биригип калса барып азгырат, зина кылдырат. Алкаш аракка жакындап калса эле барып иштирет. Ошончолук аракет кылып атат, туура эмес иш үчүн. А сиз туура багыттасыз, урматтуу мекендешим. Гитлерди карасаңыз, бир өзү дүйнөгө кандай ударды берип койду. Гитлер жалгыз өзү дүйнөгө кандай ударды берип койду. Ар жылы биз 9-майда майрамдап жүрөбүз, жеңишке жеттик деп. Ошончолук күчтүү ударды берип койду. Ал эмне үчүн берди? Туура эмес ишеними үчүн, туура эмес акыйдасы үчүн, туура эмес жолу үчүн. А сиз туура жолдосуз го, туура ишенимдесиз го, туура аракеттесиз го, туура журттасыз го, туура мекендесиз го, туура ишенимдесиз го, туура максатыңыз бар го сиздин. Эмне үчүн аракет кылбайсыз, урматтуу мекендешим? Эгер Гитлер ислам дининде болуп туура багытты түшүнгөндө канчалык аракет кылып койот эле ислам дини үчүн? А сиз туура жолдо болуп туруп эмне үчүн аракет кылбайсыз? Туура ишенимиңиз үчүн, туура мекениңиз үчүн. Азыр газыны баса турган учур, азыр аракет кыла турган учур. Франклин айткандай, кийинирээк окуй беребиз. Бүт үмөт уктап атат азыр. Аракет кылбасак болбойт мекендешим. Аракет кылбасак болбойт.